Бышыктооч. Бул сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүнүн бир түрү. Сүйлөмдө кыймыл-аракет менен ажырагыс байланышта келип, анын себебин, максатын, сын-сыпатын, мезгилин, сан өлчөмүн билдирип турат. Мисалы, ал акырын сүйлөдү. Сүйлөдү деген кыймыл-аракеттин кандай экендигин ачып көрсөтүп, сын-сыпатын билдирип, акырын сөзү бышыктооч болуп түштү. Ал кандай сүйлөдү? Ал акырын сүйлөдү. Кечээ майрамдык кече болду. Сүйлөмдө болду сөзү кыймыл-аракет. Анын болуп өткөн учурун, мезгилин, кечээ сөзү айкындап турат. Майрамдык кече болду. Качан болду? Кечээ болду. Демек, болду кыймыл-аракетинин мезгилин билдирүү менен кечээ сөзү бышыктооч болуп түштү. Ал дүйнө адабиятын көп окуган кыймыл-аракет. Бул кыймыл-аракеттин канчалык экендигин санын көп сөз билдирүүдө. Канча окуган? Көп окуган. Демек, бышыктооч. Ал борборго билим алуу үчүн жөнөдү. Жөнөдү кыймыл-аракет. Суроо. Эмне үчүн жөнөдү? Билим алуу үчүн жөнөдү. Билим алуу үчүн сөз айкашы жөнөдү кыймыл-аракетинин себебин, максатын туюндуруп, бышыктоочтук милдетти аткарды. Космоско дагы бир спутник учурулду. Учурулду кыймыл-аракет. Ал эми анын ордун билдирип, космоско деген сөз катышууда. Кайда учурулду? Космоско учурулду. Дагы кайталайбыз. Эгерде сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин ордун, сан өлчөмүн, мезгилин, сын-сыпатын, себеп максатын билдирип турган сөздөр болсо, алар бышыктооч болуп саналат. Ошонун негизинде формалдуу түрдө төмөнкүдө суроолорго жооп болуп түшөт.